Ош шаарынын Жапалак айыл аймагынын Кеңсай массивинде жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын өлкөнүн башкы прокуратурасы бүгүн жарыялаган. Анда ушул жылдын 4-сентябрында каланын вице-мэринин номер 233 токтому менен ишке ашканы белгиленген. Муниципалдык 25 гектар жер аянты 2 миллион 500 миң сомго бааланып жеке фирманын менчигине берилген. Шаардын прокуратурасынын жүргүзгөн текшерүүсүндө жер аянтынын нарктык баасы 72 миллион сомду түзөрү аныкталып, байырма 69 миллион 500 миң сомго аз көрсөтүлгөн. Бул аракет Ош шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлери тарабынан мамлекетке өзгөчө ийри суммадагы зыян келтирилген деген тыянак чегерилген. Ошол мезгилдеги комиссияны жетектеген шаардын вице-мэри Жасур Азимов бул процесс мыйзамдуу бардык органдардын көзөмөлүндө аткарылганын айтты. Жердин түз сатылуусу ишкерлер курулуштун 60%-ын түптүп алганы себеп болгон. 50 миллион доллар инвестиция жана 7 миң адамга жумуш орун түзгөн долбоор үчүн жергиликтүү бийлик жеңилдик шарттарды гана караганын, эч кандай мыйзамсыз аракет болбогонун белгиледи. Мэрияга УМС деген ишканабызга прокуратура өкүлдөрү келди плановый проверка менен. Анан ошо сиз айткан кыргыз каганатка жер берилип кетиптир 25 гектар деп азыр иш козгоп коюшту. Анан бул маселе боюнча мен айтып кетсем, эми кыргыз каганат баягы Кеңсай массивинде азыр чоң завод куруп атат да, алар текстильный бир фабрика куруп атат. Ошол жерде бүгүнкү күндө алар 2018 жыл аларга жер арендага берилген. Арендага берилген, анан бүгүнкү күнгө алар ошо жерде 60% уже баягы курулушту куруп коюшту да, эми зданиялар турат, эми бардыгыбыз барып көрүп атабыз. Анан аларды проекти где-то ошо жерге bir 50 миллион доллар акча инвестиция алып келебиз деген пландары бар экен. Эми 50 миллион доллар чоң акча да, эми бүгүнкү күндө 4,5 миллиард сом тегерегинде болот экен. Ошого алар чоң завод, ал жерде 7 миң 8 миңге жакын иш күч адамдар иштей турган чоң бир фабрика эми. Анан аларга оборудование бир инвесторлор бар экен, компаниялар бар экен. Алар ошо жерде Америкадан оборудование алып келиш керек экен. Ошо американский инвесторлор, бир компаниялары ошо жер жеке менчик болуш керек. Анан биз оборудование беребиз. Риск бар да эми. Риск иностранный инвестор дагы бир жерге акча кирчтен бурун карап чыгат. Политическая ситуация, социальная ситуация, экономическая ситуация ошо мамлекетти карап чыгат. Анан ошондой бир талап койгон окшойт да ошолорго, ошо жеке менчик жер болуш керек деп. Анан алар арыз жазып келет бизге. Арыз жазып келет. Ошо жерде бизге жеке менчикке бериңиздер. Анан биз мэрия биз арыздын негизинде УМСке биз тапшырма бердик. Мыйзам чегинде карап чыгып сүнүш бериңиздер деп биз алардан сурайбыз. Анан ошо жерге барып биз адистер, архитектура, госрегистр, экология, санэпидемстанция, пожарный бардыгы барып ошо жерди карап, ошолор анан заключение берет. Заключение берип, анан комиссияга киргизет. Комиссияга киришten бурун бул жерди алар баалаш керек да, оценкасын чыгарыш керек. Оценканы чыгарыш үчүн булар бир көчөдө кетип аткан бир кишиге айтпайт да, булар тендер өткүзөт. Тендер өткүзөт, ошо тендерди ким утуп чыкса, ошо киши оценка кылат анан ошо жерди. Анан бир киши ошо жерди уткан тендердин негизинде. Утуп, анан ал киши барып ошо жерди оценка кылган. Ошо жерди 25 гектарды оценкасын чыгарган. Анан аларды өздөрүнүн бир расчёттары бар. Кайсы жер, канакай, анан ал жерди бардыгыбыз билебиз. Ал жер мындай адыр жер болгон да эми. Эч нерсе жок, тала, кайрак жерлер болгондо ал жерлер. Анан ошондой инвесторлор келип ошо жерге чоң завод курабыз десе, биз ошолорго анан мыйзам чегинде ошо комиссияны өткөрдүк. Да, комиссияны торагасы менмин. Анан комиссияда бардык службалар отурат, технический службалар отурат, юристтер отурат, бардыгы отурат. Анан ошо жерде сүнүш келип түштү. Ошо мени колдоо берелик деп. Мен торагамын да, энди мен коррупционный бир действие кылсам, эгер баягы жеке ишкерге тоскоолдук кылып атсам, мен токто
деп айтышым керек эле. Бирок мен комиссиянын чечимини аткарышым керек. Мен колго салдым. Ооба, сүнүш келип түштү, колдо берели деп мен ал сүнүштү колго салдым. Көпчүлүк колдо берди. Почти бардык комиссия колдо берди ошо жер. Жеке ишкерлерге эми азыр бардык жерде биз айтып атабыз, жеке ишкерлерге колдоо берели. Да, эмнеге дегенде эртең ал жерде налогтар түштү баштайт. Падахом 7000 адам иштеген бул чоң нерсе да бул. Бул Кыргызстаныбызда бир эң чоң проекттен бирөөсү деп айтам да мен. Жок, процедура бардыгы мыйзам чегинде кеткен. Эч кандай бир нарушениясы жок. Ошо тендерге бердик, тендерди негизинде баалаттык жерде бардыгы мыйзам чегинде өттү. Бирок бүгүнкү күндө прокуратура өкүлдөрү ошо домат коюп атат. Аукцион негизинде өткүзүш керек деп. Бирок ал жерде ал инвестор уже 60% уже курулушту бүтүрүп койсо, кантип биз аны аукционго беребиз да? Ошого биз бардык жерде айтып атабыз, колдошубуз керек. Инвесторлар ошо балдар, ошо айылды тургундары, ошо жапалак айылды тургундары ошончо миллиарддап акчаны алып келип өзүбүзгө ош инвестиция кылса, бул мен ойлойм жакшы нерсе да эми. Да, может быть бардыр ошондой. Бирок биз ошону азыр опровержение менен айтып атабыз. Жана дагы башка бир журналисттер келди, ошо сөздү айтып атабыз. Эми мындан аркы кандай жоопкерчилик болушу мүмкүн? Юридикалык баа берилет да, бирок ушунча иш козгоп, ушунча териштирүү